Урматтуу бир туугандар, биздин сабагыбыз бүгүн шариаттагы 5 негиз туурасында болмок. Анткени усул аалымдардын айтуусунда шариаттагы ар бир өкүм адамзатка бул жана акыреттеги, бул дүйнө жана акыреттеги бардык жакшылыкты алып келип, жана бардык жамандыкты андан кайтарат деген негиздемеге токтолушкан. Ошондуктан аалымдарыбыз жанагыдай 5 күллият же болбосо 5 бүтүндүк деп, ошонун биринчиси адамдын өмүрүн, адамдын жашоосун, адамдын ден соолугун сактоо дегенге алып келет. Ошентип отуруп адамдын абийири, адамдын мал мүлкү, адамдын теги жана адамдын ыйманын сактоо деген 5 негизги бүтүндүк бар. Дагы шариятта айтылган ар бир өкүм, ар бир фатва, ар бир айтылган сөз, урматтуу бир тууганым, мына ушул 5 нерсенин тегерегинде айланып жүрүп олтурат. Ошонун биринчисине эгерде бүгүн биз мүмкүнчүлүк бере турган болсок, бул адамдын жашоосу, адамдын өмүрүнүн кымбат экендиги туурасында айтылган кеп болот. Айрыкча мунагы жардыруулар болгон жерде, адам өлтүрүү болгон жерде, жанагыдай бир террор болгон жерде эле мусулманчылык, мусулмандар, мусулман ислам террорчулар деген сөздөрдү адамдар тотугуштай кайталап, өздөрү айтып аткан сөзүнө маани бербей, анан ушул ислам дегенде адам өлтүрө турган, ислам дегенде мындай бир адамдардын жаны бир оюнчук болуп кала турган түшүнүктү таңуулаган аракет. Албетте бул ошол батышта атайын бир институттар, атайын бир мындай бир адамдар ойлонуп, пикирленип, канткенде мусулманчылыктын жолун тособуз, канткенде мына ушул мусулманчылык тарабайт, ислам тарабайт деген аракеттердин негизинде массалык маалымат же маалымат айдыңында согушунда мусулмандардын жеңилүүгө дуушар болгондугунан улам исламыбыз жөнүндө мына ушундай туура эмес түшүнүктөр калыптанып калууда. Чындыгында бул орус менен афган согушундагы кыйын кырдаал учурунда ошол жанагы Европа тараптан ислам жихад деген түшүнүктү киргизишип, бирок бул ошол ислам жихад деген Америка тараптан киргизилген түшүнүк бул исламга туура келбеген жихад болуп, ошондон кийин жихад деген түшүнүк, ислам деген түшүнүк адам өлтүрүү менен коштолуп калгандыгына бардыгыбыз күбө болуп олтурабыз. Чындыгында дин душмандары динге жакшылык кылышпайт болгон, алар ошол өздөрүнө пайдаланууга гана бургусу келе берет. Демек, инсандын жашоосун сактоо, инсандын өмүрүнүн баалуу кымбат экендиги жөнүндө шариятыбыздагы өкүмдөр кандай? Чындыгында биринчи маселе адамдын өмүрү кымбат. Адамдын өмүрү, урматтуу бир тууган, кымбат. Ошондуктан исламда эмне деген маселе бар десе, биринчиси ислам шариаты адамдын өмүрүн сактоо максатында адам баласын азиз жана урмат сыйга татыктуу деп Кур'ани Каримде айткан. Исра сүрөсүнүн 70-аятында акыйкатта биз валакат каррамна бани адама, адам уулун урматтуу кылып койдук дейт. Адам уулу динине карабастан, улутуна карабастан, жынысына карабастан ал адам болгондугу үчүн урмат сыйга татыктуу, урматтуу бир тууганым. Кур'ани Каримдеги негизги эреже катары айтылган бул аятта валакат каррамна бани адама, акыйкатта биз адам уулун урматтуу кылып жараттык дейт. Адам уулу, урматтуу бир тууганым, ал урматталууга тийиш. Ар бир кыймыл аракет, ар бир сөз, ар бир иш-чаранын бардыгы адам уулунун урматталуусуна багытталуусу кажет болуп эсептелет. Мына ушунун өзү адамдын өмүрүнүн сакталуусунун алгачкы кадамы деп эсептесек туура болот. Экинчиси, ислам шариаты адамдын жашоосун, адамдын өмүрүн сактоо үчүн Аллах Тааланын жердеги орун басары деп инсанга макам берди. Инсандын бардыгы бирдей макамга бул жер жүзүндөгү Аллах Тааланын орун басары. Бакара сүрөсүнүн 30-аятында Аллах Таала өзүнүн периштелерине айтат: "Мен жер жүзүнө адамды орун басар, халифа кылууну каалайм" деп ушундай бир айтты, урматтуу бир тууганым. Демек, ошол жер жүзүндө орун басары болушу бул инсанга бир ишенич билдирилген, инсанга бир урмат берилгендигинен кабар берип турат. Эгерде Аллах Таала өзү инсанды жаман көрө турган болсо, анда ишенич бербес эле. Демек, Кудайым өзү ишенип, адамга халифалык, жер үстүндөгү орун басарлык макамды бергенден кийин адам сөзсүз түрдө урматталышы, сыйлашы, урматтуу бир тууганым, кажет. Андан кийинки маселе үчүнчү, ислам шариаты инсандын жашоосун сактоо максатында бардык нерсе инсандын бактылуулугу үчүн жаратылгандыгын дагы Кур'ани Каримде, урматтуу бир тууганым, айтып өтүп кетти. Асман, жер, асмандагылар менен жердегилердин бардыгы инсандын бактылуу болуу үчүн, урматтуу бир тууганым, аракет кылынып келет. Мисалы үчүн Жасия сүрөсүнүн 13-аятында биз дейт силерге асмандагы нерселерди жана жердеги нерселердин бардыгын
өзүбүз тамандан моюн сундуруп койдук силерге деп айтат. Асмандагы жердегинин бардык урматтуу бир тууганым, караңыз, Адам алейхисаламдан баш болуп бүгүнкү күнгө чейин утур илими жетишкендиктен, адамдын акыл-эсин иштеткен натыйжасында Кудай Таалам көптөгөн бизге жакшылыктарды берип келе жатат дагы. Мына жердеги кен байлыктар, деңиздеги байлыктар, балыктардын өстөрү мисалы үчүн, акак берметтер, айтор ошол бардык нерсенин бардыгы адамзатка кызмат кылуу үчүн жаратылгандыгынын өзү адам баласын урматтуу экендиги. Демек адам баласы Кудай Таала тарабынан урматталып жаткандан кийин, демек адамдар өздөрү бирин-бирин урматтоо керек экендиги Кур'ан-ы Каримде баса белгиленген. Төртүнчүсү, ислам шариаты адамдын жашоосун сактоо максатында, адамдын өмүрүн сактоо максатында адам өлтүрүүнү эң чоң арам иштердин катарына кошкон. Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде Маида сүрөсүнүн 32 аятында айтат: "Мен катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арди факаннама каталан-наса жамиан, ва мен ахияха факаннама ахян-наса жамиан." Кимде-ким бир адамды эч бир себепсиз өлтүрсө, жөндөн өлтүрсө, бул жер бетине бузукулук тараткан болот, урматтуу бир тууганым дейт. Бул адам мындай бир бузукулук таратпаса, же бир себепсиз эле келип туруп өлтүрө турган болсо деген сөз да. Демек бир адамды себепсиз өлтүрө турган болсо, анда ошол адам бүтүндөй адамзаттын бардыгын өлтүргөнгө барабар күнөөкөр. Эгерде кимдир бир адам өмүрүн сактап калса, бүтүндөй адамзаттын бардыгынын өмүрүн сактап калганга себепкер дейт, урматтуу бир тууганым. Көрдүңүзбү? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бир адамдын өмүрүн бүтүндөй инсанияттын бардыгынын өмүрүнө теңдеш кылып, эгерде сиз бир адамды өлтүрсөңүз, бүтүндөй адамзаттын бардыгын өлтүргөнгө тете күнөөкөр болдуңуз, адамдардын укугун тебелеген болдуңуз, адамдардын жашоо акысын алып койгон болдуңуз деп күнөөкөр кылат. Эгерде сиз бир адамды өлтүрбөстөн сактап калып, ошого жашоо бере турган болсоңуз, жашап калышына себеп боло турган болсоңуз, анда сиз бүтүндөй адамзаттын бардыгына жашоо берип, адамзаттын бардыгына өмүр бергенге барабарсыз. Кээ бир учурда кээ бир адамдар бир адамга жакшылык кылгысы келбейт, бирок көп адамга жакшылык кылгысы келет, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кур'андын таразасы боюнча, эгерде сиз бир адамга жакшылык кылсаңыз, анда адамзаттын бардыгына жакшылык кылган болуп эсептелесиз. Кээ бир адамдарга айтабыз да, сен даават кылсаң, Кур'ан үйрөтсөң, жок дегенде бир адамга болсо дагы деп айтсаң, ал айтат: "Мен деген чоң аалыммын, мен деген Меккеде окуп келгем, мен деген тиякта окуп келгем, мага деген 50 адам керек, ошого сабак үйрөтүшүм керек, же мага кызмат керек, мага муфтияттан кабинет керек" дейт да. А бирок мечитте, көчөдө, жолдун боюнда, таксиде отурган адамдарга бир адам болсо дагы ошого даават айткан болсоңуз, демек сиз бүтүндөй адамзаттын бардыгына даават айтып, бүтүндөй адамзаттын бардыгына жакшылык үйрөтүп жаткан болуп эсептелет, урматтуу бир тууганым. Демек бир адамды өлтүрүү бүтүндөй адамзаттын укугун тебелегендиге жатат деген түшүнүктү мына ушул Кур'ан-ы Карим, урматтуу бир тууганым, берип турат.